Мен ошол дарыгер болом деп бала кезимден эле деңсеп келгем. Себеп дегенде ушу 3-4 класста окуп жүргөндө атамдын ошол буту ооруп катуу 3 жыл катары менен Бишкекке, анда Фрунзе болчу, Фрунзеге келип дарыланып жакшы болбой, анан ошо айылда эле ошо биздин айылда кошун айылыбызда айылдык оорукана бар эле, ошол жерден Анарбек деген бир агабыз, ал кишинин көзү өтүп кетти. Ошол согушка катышкан улуу хирург эле, ошо айылда аппендис жасап, жанагындай өттү алып, анча мынча сындыктарды дарылап жүргөн жакшы бир элдин огузуна алынган, эл сыйлаган, эл урматтаган дарыгер киши болгон. Ошол киши дарылап, операция жасап көрсө сөйөктүн ичине ирин толуп кеткен экен да. Анан ошону жарып, тазалап койду эле, анан атам жакшы болуп кетти да. Ошондо эле алдыга максат койгом, ушул мен дарыгер болсом, анан болгондо дагы ошо сөйөктүн дарыгери болсом деп. Бирок травматология, ортопедия деген анда билбей чыктык, кийин институтты бүтүп атканда гана билдик. Анан ошондой максат менен мединститутка келип киргенбиз.